кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин кайрылым мугалимдер жөнүндө азыр мен кайрылым Садыр Жапаровго, биздин улуу президентибизге кайрылам. Мына, урматтуу президент, 2-3 ай болду мугалимдердин айлыгын көтөрдүңүз. Bir акылмандан сураган экен да, сиздей акылманга айтат экен. Уккан кулакка ишенесизби же көргөн көзүңүзгө ишенби? Мен айтайын десе акылман айткан экен. Уккан сөздө жалган көбүрөөк болот дептир. Көргөнүң айткын дептир. Ошо сыңарындай көргөнүм айтайын. Мына өмүр бою ата-энем мугалим болуп өскөн, биздин үй бүлө дагы мугалим. Көп жыл иштедим. Биринчи жолу көп айлык алдым. Ушу жашка жетип. Менин колумда иштеген, мен азыр Масс спорт мектебинин директорумун, Нокен району. Колумда институтта завочный болуп иштегендер, методист болуп иштегендер, эми көбү жакшы айлык алып, уртуна күлкү келип, сүйүнүп, мындан нары дагы ишти алып кетебиз. Ушунча айлык алып атабыз, уят деген ичинде уяттык көдөндөр, сезимдер ойноп калды. Эми сизге чейин деле көп президенттер, көп депутаттар болгон. Лозунгада чыгып алып, биз анты беребиз, мынты беребиз деп жаллаң депутаттык выборда мугалимдерди алдап, силерди көп айлык кылдырабыз деп бүткүл бардыгы штабтарда иштетти. 3000, 5000 көп акчасын бербей койду. Bir Орус Госдуманын депутат айтты эле, фамилиясын унутуп калдым, кечирип коюңуз. Учтили остались под каблуком страны деди. Биз эң төмөнкү катмарга келип калдык эле. Мына 2-3 айдан бери урматтуу президентибиз Садыр Жапаров мына мугалимдерди колдоду. Футболду, футзалдарды, игровой командаларды, Кыргызстандын бардык окуучулардын, тренерлердин, мына биз дагы Бишкекке барып ойноп келдик. Массовый спортту Кыргызстанга таркатты. Себеби футбол номер 1 дүйнөдө. Ошондуктан массовый спорт бул мектептен баштап 60-70 жашка чейинкилер. Мына эгер массовый спорт бизди каптаса, биздин мамлекеттин, Кыргыз мамлекетинин жаш балдарыбыздын ден соолугу жакшы болот. Урматтуу Садыр Жапарович, чын 5 президент кылбаган, жүздөгөн депутаттар кылбаган куру сөздөрүнө 30 жыл ишенип келдик. Сиз бир сөзүңүз менен айлыкты көтөрүп койдуңуз. Мына сиз кыргыз элиңизди сүйөсүз, мен ишенемин. Сизге азыр дагы кичине убакыт керек. Бирок мугалимдер сизге чоң рахмат айтып, азыр мугалимдер, бүткүл мугалимдер сиз тарап. Мен көп мугалимдерди көрөмүн да, сүйүнүшүп, отпускойун алып, Садыр Жапаровго рахмат дешип, бул айыл ичиндеги сөздөрдү айтып атам. Бул жерге мен эч бир сөз кошкон жокмун. Рахмат сизге. Мугалимдерди качандыр бир мезгил келгенде статусу эң чоң болуп, коомдо эң алдыңкы эжек агайлар болот. Жана мындан нары айлыктары көтөрүлүп, мугалимдер эң жакшы жашоодо болуп, курорттордо дем алып жүрөт. Куда буйрса. Сизге дагы бир жолу рахмат айтамын. Эми экинчи суроомун менин билесиз, уже 6-чы жолу кайрылып атам, урматтуу президентибиз. Түштүк жергесине спортивный колледж, РСК деп коет, Российский спортивный колледж. Мындайча айтканда спорт интернат куруп бериңизди суранамын. Ошто, Баткенге, Жалал Абадка 7-чи жолу кайрылып атам, мен сизге айткам. Сиз спорт мектеп курулмай сайын кайрыла беремин деп. Бул бир гана мен идеям эмес, бул Жалал Абад, Ош, Баткендин идеясы. Мына экзамендарды дагы быйыл 12-синде тапшырат экен. Жол коопсуздугу канча? 700 километр, 1000 километр Баткенден. Балдарды апарыштан дагы, келиштен дагы коркобуз. Жалал Абадда 2 жолу болду. Кабыл алышты. Урматтуу президентибиз, ушуну бир эске алып, Жалал Абадтан, Оштон спорт школго тапшыра турган жасап койсоңуз. Себеби көбүнүн жол кырасы жок. Азыр 2 окуучум тең жол кыра проблемасы болуп атат. Анын үстүнө ал жерде 10 күн жүрөт экенбиз.
men sizden surana veren Paka Sport mektep bolboy sayın. Muğalimler için sizge çoğun rahmat Sadır Japarovich. Siz çınında muğalimlerden köngülün kötörüp koydunuz. Aldığa kichine bolsa ham yeni yerge berdiniz, iş berdiniz. Bardığının manayı jakşı. Sizge çoğun rahmat muğalimlerden atынан, sport mekteplerinin atынан, departamentlerden atından sizge çoğun rahmat. Muğalimler Kuda buyursa Kırgızstanda aldыңғы güç, bilimdi güç. Şunu eske alganыңız için sizge çoğun rahmat, sizge densoluk kalap. Anan oyumça Kuda buyursa sport mektepte baştaysız dep oylayman. Salamatda bolunuz, ulu hurmatlı prezidentimiz. Dagı bir jolu sizge rahmat.